Не болса? Деп бір класс чөкпөс болды. Зато біздің мектепте ұят қылған жоқ дей. Жоқ алам, ұят бош керек болчу. А біз еш нәрсе қалған жоқпыз. Қойшы. Өткеннен дымдырып қанды жедек. Жетіспейді ошол. Бұл жоғалары судан құрбақ шықпайды. Шулай жүрген қайсан тұтасың астан. Постоянно бір класс қалған. Нелі ақыр қуақтан тоқтап қалғансың? Түсініп қой да біз тұра емес қолтауыз. Түсінсің, Боке, алардың орнына біз бош керек болчу. Сен екеуісің мына бір класс емес, ақ класс. Түсініп отам. Бирок деген. Не бирок? Алардың аттарына қошылың келді ау? Жоқ. Болды да анда. Тырым-пырым дебей. Бұл жолалар екінші этапта оңаймен ұтылышпайды. Бүгінгі отырыштың себебі бар. Біз екінші этапқа даярданышыбыз керек. Қоңсы жа. Жырғы батқанда ушыле жетішпей әттілі қаяқтар конкурс. Шашпайлы даярдансақ болды да. Тастан уақытыбыз аз. Біз бір жұманың ішінде сахнада өзгөчө көрүнүш көрсөтүшүбүз керек балдар. Элдер отырбай, бұл деген қатылып жатқан талант тап отыр. Ушулай бірін сөйлеп тапсыншы. Қойғыла балдар, менің актердық шығым жоқ. Балдар, бул жолу 4-төн ашык окуучу колдонсок болот. Мен муну уюштурганын себеби таза абада ойлонуп, бир сонун нерсе табалы. Süpermen çıkıp, üç görün. Ey, қақта Супермен? Чыңгыз Айтматовтың чыгармаларында Супермен жоқты. Mangay olsun, ben çıkmayayım aylarla. Çalır korkun, üstüne düşeyim. Сен жипменен түшіп келатқанда жүй езіліп кетіп отпайбы? Назым Балтабаевич, біз бұйрықты атқарғанға даярбыз. Бізді да тура түшінсеңіздер. Мен конкурс бүтер замат жөнөтөм. Сөз жөнөтөм. Сабаққа кертесің. Мен жаңы мұғалімді азыр қайдан табам? Алтынай бізге азыр керек. Сабакка чуркалгат. Назым Балтабаев. Şu rayondағылар тажатышты. Бұйрық. Не буйрук, агай? Я. Не буйрук? Көңілігің албайлы ғой, жұмышың бар ма? Ооба, эми сурайын дегем. Менин балдарым 9 бул жардам берсе кандай карайсыз? Алтынай қаршы болмаса қош бергіле. Агай. Не? Бул жака коюп коңузчу, байда койгон жоксуз. Ручка. Жоқ. Ручка берші. Ручкам жок. Моңым не? Слайм. Ручка көтербейсің мандан көрі. Бас кабинет көзші. Даярдык жакшы балдар. Эми формаларды кантебиз? Ар бирибиз үйдөн алып келели. Ооба. Анан эски тигилген кийимдер болсо жакшы болот эле. Мен билем үйдөн алышты. Бирок ал береби, бербейби аны билбейм. Алтынай эже, бул бир эле сиздин колуңуздан келет. Дептерди ачабыз. Бүгүнкү тема. Кыргыз тарыхында Курманжан атканын орду өтө чоң. Анткени ал алгачкы датка намына ээ болгон айым катары танылбастан кыргыздардын билимдигине
Алмабек ағай, Оу. о деп Ержан бәкеге айтсаңыз шарашат қой деймін. Сіздің жардамыңыз керек болып жатады. Мен білесіз ғой, сіздің питта сөзіңіз любой каприз. Мен балдар айтышқан бойынша сізде ескі киімдер бар деп ұқтым. Эми тарыхчаларда бүт нерселер бар. Эми сіз білесіз да, менің классым азыр конкурсқа даярданып жатышат. Ошого сізден форма сұрайын дегем. Мақұл. Бирок мен форманы жөн бербейм. Айтып бересіз. Эми сиз мен менен бир свиданияга барып көрсеңиз, балким ойлонуп көрөм. Свидания? Ошондо мен сиз менен свиданияга барсам, сиз мага формаларды бересиз бе? Албетте. Мен сөзүмө турам, мен Эржан эмесмин, форточка, сквозняк, воздух сүйлөгөнчү. Макул, барайын. Бирок менде сизге бир шартым бар. Шартыңыз кандай? Сиз мен айткан жакка келесиз. Түнү. Ооба. Түнү. Мында проблема жок. Мен сизге убактын айтып коем. Ключ. Аларыңыз. Складный ключ. Рахмат. Ключ кана? Аминь. Не азыр. Бул сизге керек эмеспи? Кечиресиз. Рахмат агай. Сабак өтүп калды. Каяктан токтодук? Жалғыз айында бірінші болған. Бірінші айында болған. Курманжан датка 1811 жылы Орке кыштагында туулган. Ярс. Галияга баратып. Саламатсызбы. Оғатым сізді. Не отасыз бұл жерде? Ұнады? Алмабек ағай, Оу? сіз Алтынайға қандай қарайсыз? Түзіле қарайым. Башқа чаршы болады. Директордың кабинетінде болдым. Билбейсізден жөнді. Жоқ. Сіз бардығымен жақсы сөйлесесіз ғой. Маған біліп беріңізші. Мақұл? Мен? Азаматсың. Деме, жаман уақыттарымда. Сізге бір сөзім бар әле. Айтып отпайсыз ба, мұғалімдер менен жақсы сөйлеседі депші.
мұғалімдер арасында мені алы кетіп қойшып та. Анан сізге официалдуу кайрылбай эле Бандера деп койсом болот. Алымбек ағай, үйіңізге бараттыңыз беле? Бара беріңіз анда. Мен өзүнчө алы кет тигір деп койсоңуз болот. Бунун Бандера эмес эле. Жылан. Қойып сарып қойсын қачайын. Ай бала, үйге келбей қайда жүресің? Мектепте конкурсқа даярданып жүрөз. Башыңа таш түштү бе? Мурда мектепке барбай каччы элең. Эми мектептен келбес болдуң го я. Апа, конкурс бүткөндөн кийин эртеле келем. Үйдөгү малдарды ким карайт? Баарын атаңа жүктөп койдуң. Атасы несе десең бола балаңа? Балам, оқуң жиштір болды. Ұқтың ба? Мектебің жиштір. Ай ушу. Баласында нарман угуша албайт. Ай Нурболот, кел отур. Курсагыңды тойгуз. Мен тамак алып келейин. Ме, чайыңды іч. Тамак алып келейин. Йо, бисмилла. Жылбе. Даярдықтар қандай? Жақсы эле? Деги жеңгі дейсің ел? Буйрса. Егер жеңіп қалсаңар, бір қой менде. Өзім атып чайы. Түсіндің бі? Лишний өзім төлеп берем. Бақлақа жарайды. Апам опасын. Олса башыңызды кетіп. Шүкір. Балам, емнен эле ойлонуп кыялданып отурасың. Апа, жанымда апам жоқ болса дагы сиздин бар экениңизге сүйүнүп отурам. Анан дагы классташтарымдын барына шүгүр кылам. Яде, алда жүрөгүңө бирөө орноп калган го. Сиз тоок сүйүү дечү элеңиз? Ошол тоок сүйүү болсо да ошол кызды алып берейинби? Жок, апа, мен азыр үйлөнбөйм. 9-класста эмне бүтүп атпайбы? Эй, чоң атаң менен биринчи жолу жолукканда эле шак эле жактырып калган. Мына жолугушуп мындай сүйлөштүңөр беле, апа? Жок ай, эртесин ала качып кеткен. Чоң атаман да кыйын киш турбайбы, а? Ооба да. Каякта жүрөсүң кечигип? Жолда пробка болуп калды. Ооба, биздин айылда ушу пробка бар. Уйлар менен пробка болуп калды. Бул дейм, айдоочу күтүп калды. Формаларды ал дагы областка баралы. Макул. Жүр. Не oldu anca gülü öyle? Не болду дейсиң? Не болду дейсиң? Ne oldu? Алтышқа барып, алтын алтынай темировна. Свиданияға чакырып келбедим бе? Tüneli. Чын эле? Bazar çok. Кандай болду дейсиң? Kanday oldu. Тоончу быдай шиголор бар го? Ошолорго сабак өтүп атканда. Анан бир эле так деп төкүлөт эле. Өзү алтышка. Алке, сиздин жардамыңыз керек болуп атат. Мен сиз жок эмне кылам? Костюмдарыңызды берип туруңузчу дейт. А мен мейли дедим. Бирок мен менен бир свидание чыгып келдим. Ne? Kostümde жөнүнө берсең болбойт беле? Эми колуңда бар алтынды колдонуш керек да. Сен деле ойлонсоң мээң менен, эржик, мээң менен, мээң бар болсо да. Айо, чын эле. Мен мээм иштебейт да. Мен мээм иштебей. Белектерди сенден берип жүргөн турбаймын. Бирөө мээс иштеген. Ал белектер менден деп өзүнүн атынан берип жүргөн турбай. Туура айтасың бирок. Туура айтасың. Эне. Неме ал? Тамаша болчу да. Мен андан кийин жолго чыкканда сенден деле айткам. Качтаска. Сен мындай түрүңдү айтпайсың. Койчу тарым койдуңузга. Мен алышка менен свидание чыгам го.
айтып коем тиги Ержан Байкуш менен да свидание чыгып койчу деп. Жок дегенде кабинетиңе чейин узатып койсун деп коем. Эркекче чыгат сен менен, чыгат. Баса, эме эмес беле? Конкурс эмес беле? Вай-о! Баса. Сен конкурска да спортивка менен барайын деп атасың. Жолдон алмаштырылам бас. Азыр Масат келсе эле кетебиз, Азыр формаларга кеткен болчу. Сага эмне болду? Адамды күттүрбөй айтчы батыраак. Формалар жок эже. Кандайча жок? Скатка Кече эле таштап кетпедик беле? Скат коюп кеткен формалар жок. Ушака салып атам. Эмне кылсың? Так балдар, издегенге убакыт жок. Басқа бара берели. Бирдеме сөйлөп табарбыз. Болла. Формаларды кантемиз? Силер сахнанын аркасына бара бергиле. Мен азыр жетекчиликке чыгып көрөйүн. Каршы. Жүрү. Сабаққа кіресіз. Мен азыр барам, Алтай, жолдан келеді. СМС'ің оқып қалдың? Свидание осы жақта болу. Ооба, агай. Эмне, жакпай жатабы? Жақута тіле, экоз эле болуңуз го дейм, башка жерде. Эми шарт боюнча мен айткан жерге келесиз деп сүйлөшпөдүк беле? Мына жолугушчу жер ушул. Не көрөсүң? Сени да жайлай турчу адам бар экен да. Эми жашына жараша, жашы өтүп кеткен. Ошону эле карап турсуз. Рахмат. Алымбек агай. Ержан агай. Агай. Агайлар. Агайлар. Болдубачы? Андан көрө мага жардам бергиле. Мен анда. Сиз берген форманы уурдап кетишти. Кандай чөптөр? Билбейм, эртең менен барсак, формалар жок. Айтып коюн, Алтай, төлөйсүңөр? Ооба, төлөйбүз. Азыр театрдын администрациясына барып формаларды алып келгиле. Тезирээк. Мен сизди сахна аркасына күтөм. Тамаша көтөрө албай кеттим. Зато сен оозуң салсың, манты салсың. Жүр жака. Мен, чай не болчу? 5 сом. Темирбек кандайсыз? Кандайсың? Жакшы. Алмаз Токтобаевич. Жакшыбы? Жакшы. Алмаз кандайсың? Чоңоюп директор болуп, көзгө толо киши болуп турсуң. Жок, биз жөн эле мындай Алмаз Азамат, жакшы деп атат. жакшы дегени көрүнбөйт. Силер өзүңөрдү өзүңөр билип, айтканды укпай калган турбайсың. Темирбек аке, мен сиздин айтканыңызды буга чейин 2 кылбай. Жок. Кылдың. Керек болсо мен министерстводон атайын жибердим. Бирок сен буйрукка көн бурган жоксуң. Ал буйрук сиз тараптан беле? Албетте. Мен өзүмдүн кызымды өзүм жакшы билем. Ал оңойчулук менен шаарга келбейт. Билгендерин иштеттим. Эгер сен айткандарды аткарсаң, мектептен да бийикке учмаксың. Темирбек аке, мен билбестик кечирип коесуз. Эми эстеңден калбай тездетем, аткарам. Мен кызымды айрылга алып кетишим керек, түшүндүңбү? Түшүндүм. Жүр. Саламатсыздарбы? Урматтуу мугалимдер, окуучулар, жана көрөрмандар, жалпы Айтматов сүйүүчүлөрү. Кыргызды дүйнөгө калем менен тааныткан Чыңгыз Төрөкулович
Айтматовдун чыгармалары боюнча финалдык беттеште. Албетте сиздердин жагымдуу кол чабыңыздардын коштосунда ачык деп жарыялайбыз. Кандайсың, Максат? Анда эмесе, дал ушундай жагымдуу, керемет кол чабуулардын коштосунда сахта төрүнөн номер 5 мектепти тосуп алыңыздар. Аткыч ата, су берчи мага. Деңиз көп күндөн бери кайыкты туман арасында алып баратты. Жол көрүнбөйт, суу түгөндү, баары алсыз. Курмандыксыз жол жок эле. Күтө тур, бир аз ойлон. Вакыт келди. Жашаган жашадым. Кое бер. Күчүм жок, чыда албайм. Түн кирген учурда Айырмасы не? Сайда сөздөрүм али түгөнү жок. сөздөр түгөнбөйт, бизден кийин да түгөнбөйт. Кое бер. Чыда албайм. Күчүм кетип баратат. Өзүм каалайм. Силер да чыдагыла. Ол жерде бир аз суу бар экен. Орган өз курмандыгын чалып, кайыктан секирди. Убакыт өттү. Туман кеткен жок. Акыры мылгун чыдабады. Аткыч ата, су берчи мага. Күйүп жатат. Ичимдин баары күйүп жатат. Айтчы, мен не кылайын? Сага айтып жардам берейин. Бул жакта дагы бир суу бар. Бир аз куяйынбы? Жок. Эми кереги жок. Түнгө чейин чыдап, маркум аткычыбыздай кылмакмын. Бирок чыдай албадым. Ушундай болсун. Болбосо бир нерсе туура кыла албай, суунун баарын ичип алмакмын. Эми менин убагым келди. Мен кетип бара жатам. Кош болгула. Сен кайыкты жакшы айда. Мылгун да өз курманчылыгын кылды. Кайыкта экөө калды. Ата бала. Бирок суу түгөндү. Атасынын кайыктан кетер убагы келди. Аткыч ата, су берчи мага, су берчи. Кош балам, учурда сен апаң сага жинденип, сен жок жашоом жеңил болчу дегенде, сен тагынып, мен жок болгондо кайда жүрдүң деп бизди күлдүргөнсүң. Анда мен жок кыйналбагыла. Эстегиле, кош балам. Аткыч ата, мени ала кет. Ошентип Кириск менен коштошуп, атасы да өз курмандыкка чалды. Кириск жалгыз калды. Туман тарап, акыры жол көрүндү. Деңиз бойлор жогоргон ала дөбөт. Мен сага жалгыз кайтып келдим. Аткыч органсыз, Мирансыз, Аки Мулгунсuz. Алар кайда деп сурасам менде. Ал жерде су берчи мага, су берчи. Дос келетилер жашарчып алат. Бизге жетпей атат го. Ал артына көңүл буруп не кыласың? Андан көрүп өз үстүнө оюну жакшыраак көрсөтөлү. Калаган көрөбүз. Макстан кабар барбы? Жок, жанчам келет атат. Тездетсинчи. Салам барына. Назарларыңызда Айтматов подкаст. Бүгүн мен жергиликтүү айдоочу Ильяс менен жолуктум. Кана Ильяс, айтып берчи, жашооңдо кандай өзгөрүүлөр пайда болду? Баары ушул күн башталды. Мен Аселди көрдүм. Ал отургучтун алдында турган кызыл көйнөкчөн, көздөрү жалыңдап өзгөчө кийинип алган. Ошол учурда ойлодум, жакшы кыз экен. Анын үйүнө велосипедчен жеткирдим. Ал кезде машинем жок болчу. Келечекте жаңы машина айдап жеткирүүнү ойлогом. Ошондо Ильяс аябай күлкүмдү келтирген. Ал дайыма канчалык каттуу айдарын айтып мактанчу. А мен болсо жөн гана достошкум келди. Ал биринчи көргөндө эле мага жаккан. Ачык, жандуу жигит болчу. Андан кийинчи бир көрүп эле сүйүүбү? Ошого окшогон бир нерсе. Биз бирге жүрө баштадык. Мектептин ашканасында, танаписте. Ал менин плейлистимди угуп көрдү. Мен көбүнчө рэп жакшы көрсөм, ал лириканы жактырчу. Мен бул түбөлүктүү нерсе деп ойлогом. Биз Ильяс экөөбүз командада элек. Ал дайыма менин жанымда болоорун айтты. А мен болсо мурдагы адаттарымды таштап, китеп менен жалгыз отурганды токтоттум.
ал менен көп убакытты өткөрө баштагам. Ооба, баары сонун болчу. Кийин кыйынчылыктар башталды. Мени жогорку класс балдар байкады. Алар менен шаар ардап, сториске сүрөткө түшүүгө мүмкүнчүлүк болду. Мен баарынын көңүл борборунда болгум келди, түшүнөсүңбү? Ал эми Асель. Ал болсо тынч, үй бүлөлүү, мүнөздүү кыз. Демек сен көңүл ачууну тандадыңбы? Ооба, бирде алар менен кетип калдым. Ал эми Асель болсо сабактан кийин мени күтүп калды. Мен ага жооп да жазган жокмун. Кийин байкадым, ал менин стористеримди көрүптүр. Жей, карсаңыз, могу жолу таап келдим. Ане, жей, булар Чыңгыз Айтматовду заман болуп кылып салып турго? Бирок сонун изе экен, а? Аны шашпай сүйлөшөбүз адеми. Башка кыз менен жүргөнүмдү да байкаптыр. Ал урушканда, кыйкырганда жок. Жөн гана басып кетти. Ооба, бул мен үчүн аябай оор болду. Бирок мен бир нерсени түшүндүм. Ал мени эмес, өзүнүн краштыгын тандапты. Бирок мен кала алган жокмун. Ал ыйлап жаткан жок. Анын кыжырын сезип турдум. Мен аны биздин экологиялык бунда чакырдым. Биз бак тигип айлана чөйрөнү тазалайбыз. Ал макул болду. Андан кийин ал мага өзгөчө болуп калды. Байтемир башкача. Ал асмандагы жылдыздарды убада кылбайт. Анын жанында мен өзүмө деген ишенимим кайра кайтып келди. Биз азыр биргебиз. Биздин бир кичинекей уулубуз бар. Ал дагы азыр короодо чуркап ойноп жүрөт. Кийин түшүндүм эмнени жоготкондугумду. Асель кызыл жолугу менен Байтемир болсо уулун көтөрүп турат. Мен баарын кайра кайтаргым келди, бирок кеч болуп калды. Азыр болсо өз рунамды айдап, өз музыкалык тректеримди угуп ойлонуп жүрөм. Кызыл жолукчан тирегим кайда? Мына ушундай окуя. Сүйүү бул жөн гана сезим эмес, бул тандоо. Ильяс атактуулугун тандады. Асель болсо өзүнө болгон ишенимин. А сизчи? Сиз кандай тандайсыз? Ойлонуңуздар, достор. Бул биздин подкаст болду. Кийинки жолугушууга чейин. Асыл кайда жоголду? Жей, телефонду чалсам албай атат. Эгерде азыр чыкпасаңар, силердин классыңарды айттырбай жоюп салат. Тур, максат тауып келе. 13 мектеп мыкты даярданып келишиптир. Дал ушундай маанай менен, дал ушундай дем менен Көк Алма мектебин күтүп алыңыздар. Чексиз талаада шамал ойноп ырдаган жерде маңкурт тууралуу улам жашаган жуан-жуандар, ырайымсыз баскынчылар адамдардын ээсин урдап, башына төө терисин кийгизишкен. Ошентип, ул энесине бөтөң болуп калган. Бул Найман эне менен анын жоламанынын окуясы. Жоламан, уулум, кайдасың? Мен сени издеп келдим. Мен сенин энеңмин. Эй кемпир, сенин уулуң эми маңкурт. Ал сени да, атыңды да эстебейт. Ал менин куулум. Кет, болбосо өкүнөсүн. Жок, Жоламан, мен ук. Мен сенин энеңмин. Сен менин уулумсуң. Эсиңе кел. Мен маңкуртмун. Энем жок, атым жок. Мен кожоюн буйругун угам. Ал буйруса, мен аткарам. Бул жакта эмне кылып отурасың? Билип отурган мага комната жакты да. Конкурска ким катышат? Чечсеңиз катышам да негизи.
эсиңе кел, балам. Атаңдын аты Дөнөнбай. Дөнөнбай. Жағыңды жап кел. Кемпир, сенің уылың Маңқұрт. Жағын ал, атан. Жоламан, жүрегім, эсиңе кел. Мен саған ырдайын, бала кездегідей. Ай көрінеді аспанда, уықта жерде. Мен Маңқұртпын, жойым айтқан атқарам. Жоламан, сенің атың Жоламан, атаңның аты Дөнөнбай. Дөнөнбай, Дөнөнбай. Ежей, мақсат жоқ. Таппадым, çalsam албайды. Мен сіздерді оңолды деп ойлағам. Оңолған. Мақсат керек бе? Ал. Қайда жүресің, Мақсат? Азыр сіздер шығасыңар, қана форма? Форманы жолдан тартып алышты. Емне? Форманы жолдан тартып алышты. Емне қылабыз? Қызылын күрмектегі. Бәрі тұрауыз. 2 минуттан кейін сіздер шығасыңар. Бәрден ауыз. Ошентип, Найман эне каза болду. Өз улу Маңқұрттың қолынан өлді. Тала анын көз жашын эстеди. Дөнөнбай кушу анын тагдырын ыйлады. Маңқұрт бул жөн эле кул эмес. Бул өзүнүн ким экенин унуткан адам. Алдар, форма жоқ, чығыр келе, айла жоқ. Айла бар. Мынакей форма артым барды. Бұл қайдан? Біз Астана көз қат қойған болчуыз. Астана өкің жетпейді. Сүйлөшкөнгө уақыт жоқ. Тез-тез алға да кийин келе, бол. Бол. Мақсат. Сен балдар кийгечи, апару чыгарып уақыт сурап берсен. Бисмилла. Немесе дал ушундай жагымдуу кол чабуулардын костосундай эң акыркы конкурсанттар Кызыл Үңкүр мектебин тосуп алыңыздар. Енді даяр тұрышынар керек. Мақұл, батырақ. Эми, урматтууландар, бир аз техникалык себептерге байланыштуу мындай иш-чараларда болуп турат. Тура түшүнүп менен кабыл аласыздар. Алаңыча кызыктуу окуя айтып берейин. Негизинен Мен каармандарым заманбап болушту. Мурда силер тааныган Толгонай Жамиля азыркы заманда Эркин жана Айгерим болушту. Мен аларды сахнага чакырдым. Айткылачы, азыркы менен мурунку жүрөктөр ошондой эле согобу? Мен Жамилямын. Сүйүм үчүн элдин сөзүн карабай, эркиндикти тандадым. Данияр менен өз бактым үчүн жол алдым. Менин атым Эркин. Блогермин. Сүйгөнүм үчүн трендтерге каршы чыгам. Хейтерлерге жооп бербейм. Өз каалаганын жазам. Сенин дүйнөң башка, сен каалаганыңды кааласың. А бирок эмне үчүн биз окшошпуз? Ооба, Жамил эже. Заман өзгөрдү. Бирок элдин ою, элдин сөзү ошол бойдон эле калган. Бир нерсе жазсаң үстүңөн жемелеп, комментарий жазып, база калышат. Мени кудалап койгоңуздан баш тартып, өз сүйүмдүн артынан ээрчидим. Биз бактылуу болдук. Бирок элдин каары бизди баса калды. Бирок өз сүйүм үчүн мен туруштук берем.
Эркин, Жамила. Сүйүү жана эркиндик бул силердин күчүңөр. Мен Толгонай. Oğlumdu, жолдошумду согуш алдым. Жерени менен сүйлөштүм. Азапты зокту көрдүм. Жалгыз баланы багып келем. Мен Айгериммин. Жалгыз эне. Эки уулдун апасы. Аларды интернет коркунучунан сактап, мектепте өздөрүн алып жүрүү тарбиясы менен алек болдум. Ушул менин согушум. Сенин көзүңдө менин көз жашым бар. Согуш жок болсо дагы мени менен алышты. Билем Толгонай эне. Согуш жок болсо дагы бирок жоготуу ошончолук азаптуу. Өткөндө мектеп окуучусун сабап кетишти. Ал каза болуп калды. Ошол каза болгон бала менин уулум. Сиздей азап тартып кыйналдым. Экинчи уулумду боорума кыса кучактап кала бердим. Мен Дүйшөнмүн. Биринчи мугалим. Жалгыз аяк айылга келип, элдин каршылыгына карабастан балдарды чогултуп билим бердим. Аткананы мектеп кылдым. Кыштын сууна карабастан окуттум. Алар үчүн бардык жанымды бердим. Мен Алмазмын. Репетитормун. Балдарга онлайн сабак берем. Жада калса аларды экзамендерге даярдайм. Билим бул менин эң чоң миссиям. Сен заманыңда китеп эмес, ушул экран бар. Сен анан алардын жүрөгүнө кантип кирип атасың? Кантип байланышып атасың? Ооба, Дүйшөн ата. Ооба. Замандын талабында билим берүүнүн жолу өзгөрдү. Жада калса, балдар телефон менен алек болуп калды. Сиздердин заманыңыздардай билимдин жолу кыйын. Бирок балдарды учурдун талабы менен окутуп келем. Балдардын бийик максат коюусуна далалат кылып, аларды кызыктыруунун жолун издеп келем. Мен ак кемедеги баламын. Ысык гүлдү ак кеменен сүзүп жүргөнүн көргүм келди. Атамды издеп балык болгум келди. Мен Бекмин. Эрте келген турналарды дрон менен издейм. Аларды тартып алыш кыял. Турналар тизилеп алып, кайсы жерге учканын билгим келет. Сенин дронун менен ысык көлдө тегерип учуп, ак кемени көрсө болобу? Кел, учуруп издейли. Кыялыбызды издейли. Карачы, ак кеме! Ак кеме! Мен силерди уктум. Жамила, Эркин. Сүйүү жана эркиндик. Толгонай, Айгерим. Азап жана чыдамдуулук. Дүйшөн, Элдияр. Окууга умтулуу. Бек, бала, кыялдарга жетүү. Биздин күрөшүбүз бирдей экен.
жана биз аны улантабыз. Азап эч качан кетпейт. Бирок дайым күч берет. Мен чыдайм жана башымды бийик көтөрүп жашайм. Илим бул жарык. Кайсы заманда болбосун. Мен аны жүрөгүмдө алып жүрөм. Кыялдар бизди учурат. Жана бизди сактайт. Силер менин сөздөрүмсүңөр, сезимимсиңер, ойлорумсуңар. Эстегиле, мурунку мен азыр, бул бир таала. Кош, кармандарым. Жашырбачы жүрүп, жашырбачы, жашка карый, жамынбачы, жайсыз калса сен деп жүргөн күндөр, жаш өмүрлөр сенсиз калат түшүн, ай түшүн. Жашка карый, жамынбас болсочу, жаш жүрөктөр наз болсочу, кайра кайткан сезимге нук болсо да, кайрат булар бар болсочу. Жалынбачы жүрөк, жалынбачы, жансыз күнгө кайрылбачы, айрылса да сенден жаш көңүлдөр, ак сезимдер картайбасын түшүн, ай түшүн. Жашка карый, жамынбас болсочу, жаш жүрөктөр наз болсочу, кайра кайткан сезимге нук болсо да, кайрат булар бар болсочу. Жашка карый, жамынбас болсочу, жаш жүрөктөр наз болсочу, кайра кайткан сезимге нук болсо да, кайрат булар бар болсочу. Жашка карый, жамынбас болсочу, жашка